Akam özünün машинасы менен 200 сомго билесиң, 200 сомго ушул жерден 200 сомго областной больницага апаргандан кийин тикто деп баягы айткандай мен киммин буларга? Мен бир туугандыктан чыккандай болуп калдым да. Sen bir gözü görmeye kaldı. Ne kadar Байлык, бийлик бул колдун кири. Бир тууганга бир тууганды өгөй кылган акча эмеспи. Дал ушул өзүңүздөр көрүп турган үйдө учурда 3-1 тууган талашып жатат. Самастарбы, эфирде Экөөлөр программасы бул жолу биз жалгыз бой жесир эненин тагдырын баяндайбыз. Кычыраган кыш келди. Сиздер көрүп турган үйдө Караматкан Абдысаламова жалгыз күн кечирип келет. Эки жолу турмуштан жолу болбогон эне караганда бир туугандары үйүн талашып жатканын айтып сыздады. 10 сентябрь күнү мен кызымды төрөдүм. Эми ал эмес, бул эмес, кызым өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин мен күйөөм менен ажырашканга, мен сенен төрөсөм, кызым өлө берет экен деп мен жаштык кылган экенмин ол мезгилде. Мен келе бердим. Бирок кайнатам, кайненемдерге, мен бир тууган кайнагаларыма мен аябай, бир жалгыз кайынсиңдим бар. Мен ушуларга мен аябай ыраазымын. Күйөөм өзү аял алды, эмне кылды, мен аны менен связым жок. Балдарыңыз менен мамилеңиз жок экен да азыр? Азыр эми Кудайга шүгүр кызымдын балдары бар, кайнелерим бар. Ата ордун атам, апам ордун апам, жеңем деп турушат. Мен бирок мунан баш тартканымдан кийин, ажырашып кеткенимден кийин кыйла болду. 2010-жылдары күнү 10-июнь күнү кызым жок, кызым качып кетти. Мен ошо күндү эстей алсам, мен ыйлаймын, эшикке чыксам, кызым ушул жерде жаткандай болот. Мына жерге жүгөрөгөн ушундай жолдо кетип атсам, бир куш келип, ушундай пырпырап келсе, кызым ошол жерде жаткандай болот. Мен ыйлап жүрдүм. Жолго чыгам, каналда башы келип чыгып кетип аткандай элес келет. Ушундай каттуу элестер ушунчалык мага бир оор болду. Kızım telefon kılıp kaldı. Bular özü mına Gülçe böyle düşken iken çatkı mazar dep koydu iken Cevusun oğluyundağı. Bular talaş beldeşip oşul jaktanan keyin kızım o jakta жүрөберdiler. Men ne kılam? Azırım Kudayga şükür kızım 4 balası var. 2 жол boyundan düştü. Apjalan operasiya menен mına özüsünün radımdı törödü. Akça berip attım. 5.000'den akça berdim. Anan keyin dagı törö, ondan keyin dagı eme oldu. Keyin anan şu 3-sünde 16-жылы kattуу eme boldu. Operasiyası oor boldu.
реңгинге түшүрдү, тартты. Анан кийин эле мен кайрап келдим. Мен 19-жылы 18 августта машина урган болсо, мен 22 күн больницада жаткан болом. Билесиңби? Кайра эле 4-сентябрь күнү кайра эле мен чыгарып коюшат. Мен акамкинде барып жаттым. Ушундай жатканда мага чын силерге жалган. Ушундай эле кылып эле потума апарып, көтөрүп туруп эле жайга апарып коюп коюшту. Эми ушундай болотамбы деп, чындап эле мен өлдүмбү деп. Көзүм ача албайм, көзүм жумсам эле кадимкидей тупурактар түшүп атат. Анан кийин мен айттым, бир өлүп терилдим мен, сада болоюн. Больницада жатканда бул жакта, анан бул жерде бир апта жаткызып эле анан бияка алып келишет. А ошол жерде 30 адырда машина уруп тур. Кызым келип колума карап, сен кимсиң десем, мен Запарканда неберesi болом дегенде, майли мен жакшы болуп калайын, сен өзүм чакырам деппин. Мен ушул сөзүм азыркы чейин жүрөгүмө өйтөт. Мен ушундай даражага жетип калдым да. Апам ушинтип таштап кетти. Мен ушу кызым кантип таштап коем. Анан кийин ушул жерде кичине кылып эле жерге төшөк салып коюшат. Ушунда келип кайраң тарамат. Ушу менен кете берет экенсиң дедим. Билесиңби, мен ушу күндөрдү көрдүм кызым. Ушу күндөрдү көрдүм. Ушунча жыл. Apam ушунун көзүнүн жашын агызга ушуну боорунга тыкты. Апам ушуну мага таштап кеткен. Мен бир тууган акелериме таштаган жок. Ушун эжемичи мен эмне кылам? Бул жылга 85-жылдан бери 80-жылдан бери ушунун тазалап ушу жалаттык эжемин. Шыпырын өзүм күчүм менен үйдө апарамын, чайларын апарамын, бардыгын апарамын. Мага келип мага душман чыкканына мен эмне кыламын, а? Ол 14 август ол туулса, 14 августта акем туулса, экөөнү тууган күнү бир күндө болуп эле. Булар тугушлардык болобу? Мужулардык болобу? El içine bolsa da uşu neverlerim menen, nevereme da bolsa da kişine үй болуп калса экен, жер болуп калса экен деп эле мен бир тоогум жок, мен бир тамчы суну ошо кошунаман алды ичкенге. Ичип отурам өзүмүн апам чыгарган суудан, апам чыгарган ушул жерде Асакөкө Топырыт деп ушунчалердин бардыгы жуда түшүн өзүмүн үйүмөн өзүм суу иче албай отурам. Кошунама суу ичип отурам азырчы. Көрүп атасыңар, бирөө шлангасын алып келем. Свет коюп берсин мага, суу чыгарып берсин. Үйүмүн акыбалы ушул. Мен үйүмүздүн Бул жалганда пенде болгон соң бири-бирибизге тирек, жөлөк болуу менен гана караңгыга айланып бараткан жашообузга жарык бере алабыз. Анткени баарыбыздын барар жерибиз бир. Кайрымдуу болуп,
жардам колун аябаган замандаштарыбызды Караматхан Абдысаламовага жардам берүүгө чакырабыз.